барак болуп эсептелет экен. Ал эми ошол баракты кандай боектор менен боеп алуу ар бир инсандын өзүнүн колунда. А биз болсо бүгүнкү күнүбүздү мына ушундай Жөнөкөй ТВ каналынан саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Ал эми менин куттуу студиямдын коноктору дагы келип отурушкан. Саламатсыздарбы? Мен конокторум менен дароо эле тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, Москва кайрыктары адабий клубунун ардактуу редактору, 10 чакты жаш акындардын китептеринин редактору, Жаншерик Асыл Турагым ыр жыйнактарынын автору Адашкан Пирматов агайыбыз. Саламатсызбы? Келипсиз? Ал эми жаныбызда отурган Светайкан сулуу эжекем болсо, Токторалиева Вера, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү жана поэзия тайпасынын жетекчиси экен. Саламатсызбы эжеке, куш келиптирсиз. Жакшы келип алдыңыздарбы, кыйналбай? Жакшы келдик. Кутмандуу кеч деп дароо эле суроону баштайын. Агай, мына ушул жерде сиздин сыйлыктарыңыздын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, мына ушундай бир катар китептердин автору деп тааныштырып өттүм. Мына ушул чыгармачылык жолуңуз боюнча кененирээк бир өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Рахмат. Эми жалпы мындайда суроону бериш оңой. Жооп бериш абдан татаал. Ал үчүн аябай ойлонуп жооп бериш керек. Биз эми Москвада бул баягы жыргагандан жылкычы болупмунбу деген сөз жок. Бул жака биз мигрант болуп келгенбиз. 2008-2009 жылдарга караганда келгенбиз. Ошондон тартып эми аз-маз ушу чыгармачылыкка жаатына аз-маз кызып, менин ошо бир жакшы досторум бар эле, Курбаналы Сары Сейитов деп. Ошол досторум менен бирге ушундай ырга, анан ошондой эле көп чыгармаларга ошону менен кошо аттанып жүргөн мезгил менен. Мен келип анан ошол чыгармачылыкка иштеп жүрүп, ошо Нур гезитине алып калдым, ошол метронун жанына. Ошол Нур гезитинен бир канча ырлар бар экен. Ошолорду окугандан кийин эле мен сурадым, өзүм Сухаревский метрода элем. Ай, бул кайсы жерден чыгат десем, ошо Сухаревский метросуна чыгат экен ошол жерденчи. Анан керемет ошол жерде. Эми бул чыгармачылык жаатында мындай айтыш керек да. Сен бир жаш кезиңде бир мындай бак дарактардан бир канаттуу куштарды учуруп көрдүң беле? Ошол учуруп көргөндө эң алдында үчтүн канаттуулар учат. Андан кийин канаты сынгандары учат, андан кийин оорулар ошентип. Анан бул мезгилдерге бизге мигрант болуп бир канча чыгармачыл эжекелерибиз, улуу эжекелерибиз келип калган экен алдын ала. Бурукан эжеке баш болуп келип калган экен. Ошол эжекелер алдын ала баштап калышкан экен. Ошол Аружан деген Аружан ошо кыз келиндер ошо чыгармачыл жаштарды уюштуруп калышкан экен. Андан кийин эле ошол эми ар бир нерсе курал керек да, жоокерге деле курал керек, бардыгына курал керек. Чыгармачылыкта эң негизгиси эле ошол калем, кагаз, андан кийин бизде ушу газета. Анан мына Багыш Шериевич деген түптүү дарак болуп калды. Ошол газетаны чыгаргандан баштап ошол жерге ошо чыгармачыл жаштар келе баштап, ошол жерде уялады шактарына. Терең эми поэзияны айтканда деле, фольклор менен айтканда деле биринчи тамыр да, фольклор да. Андан кийин өзөгүндө чыгармачыл акындар, чыгармачыл адамдар болот. Ошолордун бири ошол Азамат жигит ошол Багыт экен, Багытбек Шериевич бир гезит ачкан экен. Ошол гезитте бир канча чыгармачыл жаштар келип, мен жаңылышпасам ушул жердеги ошо Москвадагы акынмын деп мен де көкүрөгүн көтөрүп Улуттук Жазуучулар Союзуна мүчө болуп отурган азыркы мына ушул жердеги күчтүү акындар бүт Нур гезитте эне болуп ошол тарбиялады. Демек сиздин чыгармачылык жолуңузга дагы ушул Нур гезиттин кандайдыр бир таасири болгон экен да? Ооба, ошондой болду. Нур гезити менен мен бир канча ушул даражага жеттим десем болот да. Анан агай ушул сиздин айтып аткан сөзүңүзгө эле карап суроо берип кетейин да. Себеби чыгармачыл инсан кайсыл өлкөдө болбосун, кайсыл жерде болбосун, ал тандабайт, ошол чыгармачылыктын алып келет дейт да.
Сиздин ушул чыгармачылыгыңызга Москвага келип мигрант болгонуңуз, башка өлкөдө жүргөнүңүз бир мындай тоскоолдук жараткан жокпу? Жок, тоскоолдук жараткан жок. Кайрадан күчтөндүрдү. Себеби дегенде бул өз кичинекейинде жүргөнгө караганда талаада жүргөндө бул чыгармачылыктын жаатында кызыккан адамга абдан күчтүү темалар ушул тарапта да. Себеби дегенде ушул күчтүү темалар, жакшы темаларды тандадык. Ошол темалар менен ошол мигрант дүйнөсүндө кайрадан тема күчтүү. Эми эжекемди дагы суроо салып кетейин. Эжекеме, Москва кайрактарынын мүчөсү экенсиз, анан бул жерде поэзия тайпасынын жетекчиси экенсиз. Бул кандай болгон поэзия тайпасы? Поэзия сырлары тайпасы 3 жыл мурда, мындан 3 жыл мурда Арина аттуу кызыбыз ачкан экен бул тайпаны. Жалаң ушул акындыкка кызыгуучу, ичине чыгармачылыкка кызыккан адамдарды чогултуп, ачып өзү жетектеп турган. Кандайдыр бир себептер менен кошулуп калдым, кызыгып. Анан ошол жерден тарбиялай баштадым, чыгармачылыкка ырларымды жаза баштадым. Кийин Аринанын Шаркообой негизи тайпадан кетүүгө туура келди дагы. Эжеңсиз жетектеп калды эмес, мен кеттим, мага таштап кеткен. 1 жылдын жүзү болоюн деп калды буюрса. Январда 1 жашка толобуз, жетектеп жүрөбүз. Поэзия дүйнөсү, тигиле поэзия кандай аалам сиз үчүн? Кандай аралашып калдыңыз эле, же бул тээ баалыңыздан эле сүңүп жүргөн ааламбы? Поэзия дүйнөсүнө аралашканыма ушул 1 жылдай болуп калды. Балалык чакта анча-мынча кызыгым болгон, себеби өзүм мугалимдик кесипти аркалайм. Мугалим болуп жүрүп, кичине кызыгуу болуп жазып жүрчү элем. Анчалык деле мындай муундарды дагы маани, уйкаштык, маңызы, ушул нерселерге көп маани берчү эмесмин. Ушул поэзия сырлары тайпасына келгенден кийин бул нерсени дагы үйрөндүм. Демек, алдыдагы жалаң бул чыгармачылыкты дагы сүрүп керек, изденүү менен али экенсиз да азыр. Сиздерден мына ошол сиздин өзүңүздүн эле сөзүңүздү тастыктоо менен өзүңүздүн ошол жазып баштаган ырларыңыздан бирди окуп берсеңиз деп суранат элек. Мен көбүнчөсү тематикам сүйүү, көбүнчө, бирок башка темалар да бар, бирок көбүнчө сүйүү тематикасына басым жасайм. Айтат эмеспи, сүйө албаган акын эмес. Демек, сүйүү байсы. Көптөн бери жазылбады ырларым. Алган сыймын ичке катып сырларым. Олтурамын калем кармап колумда. Жазсам деймин ак сүйүүнүн сырларын. Издегеним тагдырдан эм таптым. Эмнегедир билбедим мага жактың. Чыга албайм эркинен жүрөгүмдүн. Турмушумда өмүргө бакыт чачтың. Күткөнүмдөй боп бурдум бу жолдорумду. Таптың беле тилеген ойлорумду. Үнсүз гана чакырсаң ээрчип кетем. Мага сунуп келчи деп колдорумду. Күндүр түндүр ойлонуп сен жөнүндө. Тынчтыгы жок дүйнө бар күндөрүмдө. Сени көздөй уламдан тартып барат. Сүйүү деген гүл ачып жүрөгүмдө. Сени көздөй уламдан тартып барат. Сүйүү деген гүл ачып жүрөгүмдө. Азаматсыз эжеке, калемиңиз кургабасын дейли. Мына ушундай сүйүү жөнүндөгү таасир жырларды дагы жаза бериңиз. Ал эми агайга суроо бергим келип кетти. Агай, акындын көпчүлүгү ушундай сүйүү темасындагыларга көп басымдуу жазышат. Алар табиятынан ушундай болобу же негизги поэзиянын талап кылган нерсеси ушулбу? Бул сүйүү жөнүндө жазган, мен ойлойм. Өрдөн ошол акынды талпынтып, канатын көйлөп учурган ушул ашыктыкта. Эми бул лирикада, лирика ошо экиге бөлүнөт. Лирика биринчиси сүйүү, экинчиси күйүү да. Ошол биринчиси сүйгөндө жетип ошол даңктап, бул сүйүү ырлары акынды чоң жетишкендиктерге ийгиликке жеткизет. Көпчүлүгү ошол сүйүү ырлары менен ашыктык акын сүйүүнү, махабатты даңктап алган акын бар. Демек, бул талап, акынга боло турган талап. Ал эми өзүңүздө бир ушундай сүйүү темасындагы ырлар жаралып атабы, агай?
менде көп жаралды. Мен де ошол сүйүү менен ошол өскөн акынман. Анан эми чындыгында акын ар дайым эле бир теманы кармап алып сүйүү жөнүндө жазып, кээ бирөөнүн ар кимдин талабына ылайык экен да. Табиатта, жаратылышта, үй бүлөдө, айлана чөйрөдө, коомдо, жаратылышыңда кандай тарбия ала турган болсоң, ошого байланыштуу кетет. Акындыкы деле ошондой болот, меники ар кандай темада. Ал эми сүйүү темасында азыраак. Калганы бүт турмуштук темалар, мына ошо саясат темалары, башка темалар ошо жашоодо мезгил менен жарышып жазууга аракеттенет. Ал эми агай, сиз ончактуу жаш акындардын редактору болуп турсуз, бир топ китептериңиздин да жыйнактары болуптур. Мына ошол акындардын азыркы деңгээли сизди канааттандырабы, же алар кандай багытта өсүп барып жатат? Азыркы жаш акындар, жаш калемгерлер, акын болууну самап талпынып жүргөндөр, мисалы ошолорго кандай багыт менен жол бересиз, же болбосо китептерди айтасызбы, сиздин өзүңүздүн үйрөтүү методуңуз ошол тууралуу айтып берсеңиз, жаш акындарга көз карашыңыз. Ал жөнүндө бизде чындыгында бул акын өзү чөйрөсүнүн табиятынан ошо талант болуп биз анча-мынча ырларды сактап жазып калат экенбиз. Ал эми бул үчүн филологияны бүткөн, терең илими бар адам окутуш керек да, негизиненчи. Бизден мен ошол редактор болгон, мына бизде баягы Баатыр Табат Батман жейт, бир эле адамды мактай берүүнүн кереги жок. Биз ошол Нур гезитинде, ошол Москва кайрыктарынын адабый клубунда тарбиялаган адамдар, мисалы үчүн Айжан Мамасадыковалар, Акылбек Мамадалиев, Насыйкат Абылкасымова, Тайырбек Ташмырзаев дегендер, ошондой эле ошо азыркы мезгилдерде көптөн бери ушул эмгектенип келаткан Зарыл Өмүралиева. Буларды мен эмнеге айтып отурам? Булар чыныгы ошол баягы ошол Москва кайрыктары адабый клубунун күйөрмандары. Азыркы акындар жөнүндө айтып атасың, булар 2-3 эми дарак бир жерден көгөрөт дейт. Эми азыр бирөө тиги экинчи 2-3 ушундай поэзия клубтарына катышып алышат экен. Мен мына дегенде мындай деп жүргөнүм болбойт ал. Негизинен мен биринчи азыр ушул тарыхта, ошо кыргыз тарыхта ошо айтып койсом боло берет, Москва кайрыктары адабый клубунун биринчи жолу ушул Москвадагы ошо улуттук жазуучулар союзуна ушул А дегенден баштап ушуга чейин жетиштим да. Себеби дегенде дарак бир жерден көгөрөт. Конечно, бул деңгээлге өтүп алгандан кийин башка чөйрөдөгү адабый клубтарды дагы көтөргүм келет. Аларга тегиз көз карашка туура келет. Эми азыркы ыр жазып аткандардын баардыгын эле тигинде мындай деп айта берүүгө мүмкүн эмес. Себеби дегенде талапкер. Булардын ичинде жакшылары бар. Эртең конкурс өтөт, ошо конкурста өзү эле билинип калат. Конкурста эми баягы билинип калат, ким кандай экени билинет. Поэзия деген бул көпчүлүгү бул өтө татаал нерсе да. Татаал нерсе экен да. Буну оңой эле бир тил менен айтып коюуга болбойт. Анан мен өзүм редактор болгондон ушундай чакан китепчелерди бир 10-15ке жакын чыгардым. Акылбек Мамадалиев экөөбүз. Кийинчерээк мен улуу акындардан бир сөз угуп токтотуп койдум. Себеби дегенде көрүнгөн эле нерсени мындай чыгарып бериштин кереги жок экен да. Эртең бир күндө жооп берүү керек болуп, сын пикирлерге учурап калышым мүмкүн деген бир жакшы сөздөрдү угуп калдым да, ошол бойдон токтотуп койдум. Азыр эми ошол баягы талапкер, жакшы өсө турган, ар жагында далеги бар, маңызы бар гана жигит кыздарды тандап калдым. Ошолорго гана өзүң сыяктуу. Учурдан тыгылган айта кетейин, менин да устазым болот. Ал эми эжеке суроо берейинчи. Мисалы айымдар арасында мисалы эркектер ыр жазса, каалагандай кылып жазып, эркелетип алышы мүмкүн да, сүйүүсүн билдиреби, мекендиби. Ал эми айымдарга бир аз татаалыраак болот, себеби мен өзүм дагы билемин. Сиз кандай изденүүнүн жолундасыз? Изденүүгө келсек, бир көрүнүштү көрүп байкап калсам, сөзсүз түрдө ошону жазганга аракет кылам. Таасирленип,
ошол мезгилде жазам. Болот мындай жумуш болгон мезгилде шашылыш түрдө телефон болсо да жазып жетишкенге аракет кылам да. Болбосо кийин унутуп калат турган адатым бар. Ошого жазып калам. Акын жасап эмес, жашап жазат деп Жашап жазат. айтылат. Ал эми сиздин бул жазгандарыңыздын баардыгы жашап өткөн, балким бул жерден сиздин тагдырыңызды да көрүп алыптырбыз ырларыңызда. Жашап жазган ырларым көбүнчө жашап жазган ырларым бар. Бул жерден мезгилим өткөндө өкүнөмүн дегендер жазганым бар эле окуп. Кээде бир өрт боломун дайыны жок. Ортодо күйүп турган кыпкызыл чок. Таба албай өз ордумду мезгилимден. Чалынам үмүт күткөн баладай шок. Өзүмчө шер боломун, айкөл болом. Кайраттуу миң запкыны тоготпогон. Майдалыкты көргөн кезде кейип кетип, жактырбастан жанына жолотпогон. Өзүмдөн өзүмгө деп бекинемин. Эңсөөлөрүм эртеңкиге көчүрөмүн. Жаш кезде ырлар жазбай жүрө берип, мезгилим өткөнүнө өкүнөмүн. Жаш кезде ырлар жазбай жүрө берип, мезгилим өткөнүнө өкүнөмүн. Азаматсыз мына ушундай мезгилдерден өз убагында пайдаланып, өз жазып, жок дегенде бир ак кагазды бош калтырбай кетирүү дагы ар бирибиздин инсандык милдетибиз болуш керек. Ал эми агай, сиздин ырларыңыздан бир таасир ала тургандай ырларыңыз бар экендигин билем. Көп болуп жүрөм, мына ушундай ырларыңыздан бирди окуп берип кетүүңүздү суранат элем. Макул. Эми бул менин даңкым деп айтылат. Бул менин даңкым эмес. Бул жалпы эле чыгармачыл акындардын даңкы. Акын кандай болуш керек? Акындын даңкы кандай болуш керек? Акын чыныгы акындын даңкы. Менин даңкым, менин баркым элдике, менин денем, жан турпатым жердике, калсам эгер каарына элимдин, мал мүлкүм да, дүнүйөм да силдике. Буйруганга канээттенсем адамдык, саткынчылык, жүзү жоктук арамдык, акылыңды ийдире албай дарба, ак сөзүңө турбай калсаң жамандык. Ойлоруңду тушап алба жашыңдан, надандар көп, билип билбей ашынган, жөнөкөйлүк туу чокусу жашоомдун, жолдошум көп, колдон дөөлөт качырган. Жашырсам да, жарыктыкта жалгандап, жан чыгаарда калсам керек армандап, жашоо жалган, көрүп туруп көр болгон, жарыктыкты бууп койгон жалган кап. Сиңип жаша, аткактабай сабырдуу, элге болгон эмгектериң салымдуу, армыштасын, аргымагың жол салып, айта турган ойлорум көп жалындуу. Баары сенден, көз карашың өзүңдөн, билет эл журт, төгүп айткан сөзүңдөн, барктуулардын баркы сиңип боюңа, өксүбөгүн, өзөгү жок өмүрдөн, барктуулардын баркы сиңип боюңа, өксүбөгүн, өзөгү жок өмүрдөн. Азаматсыз агай ушунчалык таасирдүү, ушунчалык азыркы инсандардын бир кандайдыр бир жашоосун өзгөртүүгө дагы чоң таасир бере тургандар экен. Калемиңиз сыясы кургабасын. Дайыма ушундай ырларды жазып жүрө бериңиз. Ал эми агай, мага кызык, ушул акын болуш үчүн кандайдыр бир окуп акын болуп алуу мүмкүнбү? Же бул таланттан гана болотпу? Жок, эми окуу менин мындай караганда, менин филологияны бүткөн, кыргыз адабиятын бүткөн досторум көп да. Эми жалпы эле караганда баардыгы акын болуп кетпейби? Булар түп тамырынан бери филологияны окушат да. Булар илим жазышат. Акын болуш үчүн табиятыңда түпкү жете атаңда, же болбосо табиятыңда эл журттан алган таасириң болушу керек. Табиятта бир нерсең болуш керек да. Эргүү болуш керек. Он жөнөкөй сөөктү жерге чачып жиберсең, баардыгы өсө бербейт. Анын ичинде маңызы бар өсөт. Акында да маңыз болот, атайын. Баардыгы менен акын дешке мүмкүн эмес. Бул акында мыналарды жазып атканда турмушту терең алып, ошону түшүндүрүп жазып аткандар болуп атпайбы? Мен да өзүм көп кемчиликтеримди сезип, жаштарды, улуу акындардын ырларын окуп өзүм кемчиликтеримди сезип, өзүм дагы ушундай кичинерээк кетем да. Бул ыр жазып, элге түшүндүрүп, аны элге сиңдирүүнүн өзү бул
баягы дыйкан жерин айдап, өрөндү сээп элге жемиш берүүдей болуп эсептелинет да. Бул татаал нерсе да. Бардыгына акын боло албайт, бардыгына жазып тигиндей мындай болуп кете албайт да. Бул татаал нерсе. Ал эми ошол мен дагы көп окуймун дедиңиз. Мен ошол окугандан билим болот дедиңиз. Мисалы жаштар ушундай таланты бар, бирок кантип жазышты билбей аткандар болсо, кимге кайрылып, кайсыл китептерди окуп алса болот? Кандай кеңештерди берет элеңиз? Эми эгер кызыккан адам болсо, өзү талапкер болуш керек да, өзү аракетчил болуш керек. Бул кандай десе, өртү жазганда кээ бирде банда көзөмөл адамга билинип калат. Жайдап ат минип кетип аткан адамдай болупчу. Ат мингенде эл токуму менен жасалган үзөңгүнө тебинет да. Бардык кемчиликтер билинип калат. Ошон үчүн ар дайым китептерди окуганда, мисалы үчүн Тургунбай Эргешевдин китептерине күчтүү ырларды, курч ырларды жазам дегендери Тургунбай Эргешевдин китептерин окуш керек, Төлөгөн Мамеевдин китептерин окуш керек. Ошондой эле Акын өрдү, уйкаштыктардын эң эле сонун нерсеси Акын өрдү. Насирдин Байтемировдун китептерин, ошол эски китептерди, Жусуп Турсбековдун китептеринен, ошондой эле Сооронбай Жусуевдин китептеринен, Кеңеш Жусуповдун китептерин окуп, бир канча тарбияланыш керек да. Бул ар бир эле адамда ар кандай мындай чеберчилик, ар кандай зергерчилик болот. Акындарда деле ошондой сөз түрүндө, сабында, уйкаштыктарында ошондой саптаганда, ошондой агырларды жазганда ошолордун методдорун үйрөнүш керек да. Методиканы үйрөнүш керек. Эле зага көңүл бөлбөйбүз. Мына күрөштө ыкмаларда кээде баягындай күрөшүп атканда спортсмендер менен кошо жарышып күчүң барышында ага жыгылып бербей, чабуулун үйрөнбөй, биринчиден ошонун ыкмасына салып тренерге баш ийбегендей эле биздин азыр акындар баш ийбей эле кетип атат көп нерсегечи. Баш ийиш керек. Бардык нерсеге терең айткан сөздү угуш керек да. Издениш керек, окуш керек, окуш керек. Чындыгында эле айтылат эмеспи? 1% талант болсо 99% эмгек болот деп. Рахмат агай, ушундай кеп кеңештериңиз менен. Мен ойлойм, бул китептерден биздин жаштарыбыз кызыгып аткандар, мына ошол эле акындык талапкерге аттанып аткандар дагы бир топ китептерди алып, кайсыл китептен окуп алганды билип алды деп ойлойм. Ал эми убакыт болсо зымыраган куш экен. Башталганыбызга сиздер менен сүйлөшүп отуруп, батыл өткөнү билбей калыптырмын. Сиздерге бир эркин микрофон берейин. Жаштарга, жалпы эле элге, Кыргызстанга кайрыла турган сөзүңүздөр болсо, эркин микрофон. Эми урматтуу ушу улуу элим, Кыргызстандан биз эл жетими, жер жетими болуп келип, ушул жерде бир канча жашап отурабыз. Бир канча ушул тиричилигибизди өткөзүп, биздин өзүбүздүн мекенде дагы бир канча кыйынчылыктар болуп жатат. Менин айтарым эмне эле? Ошо адам чыдай берет, баарына келип калса, намыс үчүн арына деген сөз бар. Намыска келишибиз керек, арыбызга келишибиз керек. Бизде мына урус жергесинде жүрүүнүн кереги жок. Биз дагы өзүбүздүн баягындай аргасыздан ушу келип отурганыбыз, барып өз жерибизге барып, ылайым өз жергебиз өнүксүн. Мамлекетибиз жакшы жетишкендиктерге жетишсин, эли журтубуз оорубасын, сыркабасын, ынтымакта болушсун. Ыдыраган баягындай ар түрдүү сасы кооз адамдардан Кудай алыс койсун биздичи. Себеби дегенде бул адам болгондон кийин ар кандай нерселер болот экен, түшүнбөй, ошо түшүнбөөчүлүктүн китеп окубагандыктан, маданиятка жетишпестиктен, ошол ар кандай ушул бизди тарбиялаган эки революцияда талкаланып келген баягындай жаман адамдардын айынан биздин экономикабызда аксап турган мезгили да. Ошон үчүн бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып деген эме кол чыгарып бир жеңден. Дегенде элибиздин ынтымак болсун. Чыгармачылык, ийгилик каалайм, жөнөкөй тылыңар чоң тылы болуп, силерге ушундай жакшы ийгиликтерди алып келсин. Чыгармачылыкка өбөк жөнөк гана керек. Өбөк жөнөк болуп турган. Рахмат агай. Эжеке, сиздин кайрылууңуз. Агайдын жакшы сөздөрүнө кошуламын. Биз дагы ушул башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүрөлбөй, өз элибизде, өз жерибизде, өзүбүздүн чыгармаларыбызды жаратып, ийгиликтерге жетишели, элибизден ынтымак болсун, токчулук, молчулук болсун. Сиздерге терең ыраазычылык, дагы өнүгүлөрүңүздөр. Рахмат, эжеке, убактыңыздарды бөлүп,
биздин эфирибизге келип бергениңиздерге. Ал эми ар бир инсандын башталган ишинин аягы дагы болот экен. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирлерден гана башкалар менен Дил маекте жолукканча дейбиз.